Кыргызстанда коронавируска чалдыгып жана өпкөсү сезгени ооругандар күн санап өсүүдө. Өлкөдөгү кырдаал оор. Ооруканаларда орун жетишпей, ал эми дары-дармек таба албай оорат чеккендер четинен чыгат. Кыйын мезгилде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакка келип жардам берүү мезгил талабы. Кыргыз элинин учугу кура эмес, камчыга сап болчу уул кыздары жеңилин жерден, оорун колдон алып, кыйналып мөңгүрөп турган калай калкка жардамын аяшкан жок. Алардын сап башында Аярзат коомдук бирикмеси жана анын төрайымы азыркынын кыз сайкалы Чынара Мамажакыпова турат. Чынара Мамажакыпова каладагы обсервацияларга дары-дармек жеткирип, ал эми ак халатчандарды өзүнүн тигүү цехтеринде даярдалган коргонуучу кийимдер менен жабдып, өз көмөгүн көрсөтүп жатат. Анын айтымында учурдун баатырлары болгон дарыгерлерибизди биринчи орунда коргоп калышыбыз керек. Анткени Кыргызстанда вирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны кескин өсүп баратат. Бул коргоочу костюмдарды кайрадан өзүбүздүн дарыгерлерибизге берип, колдон келген жардамыбызды берип атабыз. Кичине болсо дагы ошо дарыгерлерибизди сакташыбыз керек да, бизчи. Дарыгерлерибиз бизди азыр коргой турган, ошолор бизди бардык ушундай кыйынчылыкта, ооруда сактап жардам бере турган инсандарыбыз. Кетип калайлы бияка эле, Ооруп кетермес болсун. Бүгүн болсо Аярзат коомдук бирикмеси Арча бешиктеги 80 кишилик ынтымак обсервациясына атайын коргоочу кийимдерди жеткирип берди. Ошондой эле Чынара Мамажакыпова жакын арада 20 дана кычкылтек концентратору келерин кошумчалады. Медиктерибизге жана коргоочу костюмдар керек болду, ошолорду алып келдик, дары-дармектерди алып келдик. Алган колдон берген кол артык демекчи. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, күнү-түнү элдин кызматында жүргөн Чынара Мамажакыпова калктын калың катмарында кыйналгандарды да көз жазында калтырбай, баардыгына соопчулук үчүн колунан келген жардамын берүүдө. Кыргызымдын кыз сайкалы болгон, сизден Алла таалам ыраазы болуп, кыргыз элинин ак батасы тийсин.